Токмок бекетинин курулушу 1937-жылы башталган. Темир жол линиясынын бир бөлүгү катары 1941-жылдын 30-апрелинде ачылыш аземи болуп, алгачкы жумушчу поезд келди. Ошол эле учурда Быстровка айлана карай темир жол линиясы салына баштаган. Ал эми 1943-жылы Улуу Ата мекендик согуш жылдарында кант заводун эвакуациялоонун натыйжасында Токмок бекетинде биринчи кирүүчү жол салынган. Кирүүчү жолдорду өнүктүрүү жана куруу Токмок станциясынын өзүнүн өнүгүшүнө түрткү берген. 80-жылдардын ортосунда бекеттин жолун өнүктүрүүнү күчөтүү, иштин технологиясын өркүндөтүү, эмгектин алдыңкы методдорун киргизүү, жүктөрдүн өсүп келе жаткан агымын өздөштүрүүгө мүмкүндүк түзгөн. Учурда Токмок бекети жүк жана жүргүнчү ташууда ишин улантууда. Жалпы жонунан 90дон ашуун кызматкер эмгектенет.